Күндөр учуп, айлар сызып, күз айы да аяктап бара жатат. Күз айы, күрөштүн айы, алтын күз, коңур күз, кеч күз деп бөлөт экенбиз. Кеч күздүн босогосунда турабыз. Даңгыр талаалар саманын сапырып эгин кырманда жыйылып, жыйым терим тыным алдырбай турган бакуубат мезгил. Элибиз өз түйшүгүн тартып, чөбүн чаап, түшүмүн жыйып, отун суусун камдап, өз тиричилигин иреттеп жатышкандыр. Кеч күз шыбагасын элге тартуулап, өз сүрөтүн кенен тартып жатат. Кимге жакшылык, кимге санаа менен саруу байымды алып келет. Сыдырым жел чаштан сылап, окуу, жумуш, үй бүлө, жашоо тиричилик деп алпоорушуп, келээрки күзгө кайрадан салам берип келебизби? Саясат майданында кандай жылыштар, өзгөрүүлөр, өсүүлөр болор экен? Эмнени жасап, эмнеге жетиштик, эмнеден куру калдык? Күздө күтүрөп, той аш өткөрүп, береке байлыгыбызды көрсөтүп, бапырап турабызбы? Же тескерисинче санаа тартып, күтүүсүз келген суукка даяр болбой, ачуубуз келип турабы? А бирок чыгармачыл инсандарга дал ушул мезгил алмашкан убакта эргүү келет. Бак аралап, баса алычы жан биргем, канча күттүм ушул күздү зарыгып. Сүйүүбүзгө күбө болсун дарактар, жалбырактар үстүбүзгө жабылып. Деген сыяктуу, быйылкы күз кимдерге ыйык сезимди, сүйүүнү тартуулап, кимдердин кусалыгын арттырып жатты экен. Самара Халилова, Манас Мусаев, Ынтымак, Позитив программасы.